Саламатсыздарбы урматтуу студенттер жана бүгүнкү сабактын катышуучулары. Бүгүнкү сабактын темасы өспүрүмдөр арасында зордук зомбулукту алдына алуу. Биздин сабагыбыздын максаты зордук зомбулук жөнүндө толук маалымат берүү жана чыгуу жолдорун көрсөтүү. Негизинен зордук зомбулук бул баш ийдирүү, мажбурлоо, ошондой эле сөз менен шылдыңдоо, мазактоо, коркутуу, кемсинтүү, уруп-согуу, инсандын бүтүндүгүнө шек келтирүү. Зомбулуктун түрлөрүнө токтоло кетсек, 5 түрү бар. Физикалык, сексуалдык, эмоционалдык, кайдыгерлик мамиле кылуу жана эксплуатация. Физикалык зордук зомбулук уруп-согуу, ырайымсыздык жана башка балага зыян келтире турган жана баланын өсүшүнө тоскоолдук кыла турган иш-аракеттер. Сексуалдык зордук зомбулук өзүнүн каалоо сезимин канааттандыруу максатында чоңдор тарабынан балдарды пайдаланышы, коркутуу, алдоо, күч колдонуу. Эмоционалдык зордук зомбулук коркутуп үркүтүү, шылдың кылуу, баланын инсандык намыстануу жана өзүнө өзү ишенүү сезимдерин жоготуп коюшуна түрткү берет. Эксплуатация балага жаш өзгөчөлүгү боюнча алы жетпей турган милдеттерди артып коюу. Кайдыгерлик мамиле кылуу баланын турак жай, тамак-аш, кийим-кече жана дарылануу сыяктуу нерселерге муктаждыгы аткарылбай калган учурлар. Ошондой эле баланы кароосуз калтыруу. Зордук зомбулук көрсөтүүнүн дагы 2 түрү бул буллинг. Дискриминация моралдык жана физикалык жактан зомбулук көрсөтүү, үстөмдүк кылуу, мажбурлоо, коркутуу, акча же башка нерсени талап кылуу. Экинчиси бул моббинг. Ушак таратуу, ат коюу, жалган айтып жаманаттуу кылуу, түкүрүү, шылдыңдоо, туура эмес тамашаларды айтуу. Буллингди кантип кылат? Буллер өзүнөн кичинелерди шылдыңдайт, коркутат, жактырып калган буюмдарын, тамак-ашын тартып алат, китептерин айырып, сумкасын чачып, ыргытып салуу сыяктуу шылдыңдоолорду кылат. Азыр кыскача зомбулук тууралуу маалымат берип өттүк. Ал эми зомбулукка кабылган бала же ошондой балдарды байкаган адамдар ага кол үчүн созуп жардам бере алышат. Бул үчүн биздин мамлекетте ишенимдүү адамдар каралган. Бул биздин ата-энебиз, психологдор, достор, соцпедагогдор, милиция, балдарды коргоо уюмдары же болбосо ишеним номери 111. Андай эмесе көңүлүңүздөрдү алдыдагы кыскача бирок өтө таасирдүү видеороликке бурсак. Меня зовут Айнура, мне 11 лет. У меня есть братик Актан, ему 8 лет. Хочу рассказать вам историю, которая с нами случилась. Однажды мы с братиком гуляли во дворе. К нам подошел мужчина и начал с нами играть. Он предложил нам сходить в магазин и купить мороженое. Мы согласились. Потом он отвел нас за заброшенные здания и заставил меня делать вещи, о которых мне стыдно говорить. Я стала плакать и кричать. Он пригрозил, что если я не замолчу, то он то же самое сделает с моим братиком. Нам было очень страшно. Мы не знали, к кому обратиться за помощью. Я побоялась рассказать об этом родителям. В один день учительница рассказала нам о сексуальном насилии в отношении детей и сказала, что есть такие люди, которые хотят использовать тело ребенка для сексуального удовлетворения. Также сказала, что в Кыргызстане работает центр «Детский телефон доверия 111», куда могут обратиться дети за помощью. Я рассказала учительнице о том, что случилось со мной. Она сразу же позвонила в милицию и рассказала нашу историю. Он был пойман. Учительница сказала, что все дети и родители должны помнить, что тело детей неприкосновенно. Кто бы это ни был, родственник, сосед, незнакомец, любой взрослый не имеет права заставлять меня делать то, что мне неприятно. Важно научить детей не доверять незнакомым людям и не оставлять детей без присмотра, ведь этот человек, если его не остановить, он может совершить насилие и в отношении других детей. Запомни, если что-то похожее случится с тобой или твоими друзьями, расскажи об этом тому, кому доверяешь – маме, папе, учителю или позвони на номер 111. Помни, насилие в отношении детей неприемлемо, любое насилие можно предотвратить. Жогорудагы видео тууралуу сөз кылсак, бул жерде кыз зомбулук көрүп, бирок эч кимге айта албаганын, убактысы келгенде мугалимине айтканын байкасак болот. Эгер биз зордук зомбулук жөнүндө жана тааныбаган адамдарга ишенбөөнү ар бир балага жеткизсек, биз зомбулуктун алдын алабыз. Балдарыбызды коргоо ар бирибиздин милдетибиз. Биз биргеликте канчалаган өспүрүмдөрдүн жашоосун сактап кала алабыз. Себеби балдар бирдей эмес. Мындай зомбулуктун курманы болгон балдар өз жандарын кыюуда.